Машина Кейжик каналына қош келіңіздер. Жалпыңыздар ассаламу алейкум. Ош шаарында Жапалауына базарынан видео тартууну улантуудабыз. Кезек ушул навесасындағы уналарга келди. 21 апрель 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ушул Kia Sorrento'дан бат деле баштай берели. Так, Prime Kia Sorrento. Дискалары хромдо, LED туманниктер, LED мынаки линзалардагы оптикаларда көрүнүшү да жакшы унан. Алдынан сонарлары бар. Камера 360 градус бар, жакшы. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель 2 ВД, $21.000, 509 87 07 77 номеринде. Салонун көрсөтүп коеюн. Электро күзгүлөр, жол чейин ичинде жүрүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, антизанос, адаптивдүү круиз контроль, жөнөкөй круиз контроль менен кошо старт стоп, эки аймактуу климат, отуруштардын алдыңкыларынын жылытуусу жана вентиляциясы 3 позицияда бар, рулдун жылытуусу бар, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, драйв мод, спорт, эко норма режимдерге которуу баскычы, автостоп, электроручник, автоход. Монитор навигациясы менен мынаки электро жылдыргычтарда уна $21.000. Көрүнүшү жакшы. Так, уланта берели. Ошто күн ысык азыр. Футболкача эле жүрө турган болуп атабыз. Кечээ нөшөрлөп жаан жаап, ошо мындай нымдуулукта бир аз жогорураак болуп атат. Плюс 25 градустан кем эмес азыр. Абал жакшы жазда көрсөтүп болчу. Коробка вариатор. 2007 1.4 Европадан жаңы алып келинген, $10.500. Абалы өтө жакшы көрүнөт. Так, Malibu, Chevrolet Malibu 2 Корея. $13.500 ушул. Маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2016 1.5 турбина. Мына ушул жакта турган баягы немедегилер аябай жакшы шарт түзүп алышкан, өздөрүнө караңыздар. Бетон кылып, жылмакай кылып жакшынакай коюлган. Ушул уна базары жалпы эле бардыгы ушундай көрүнүштө болсо деп Алладан тилеп тура берели. Келечекте болуп калат. Так. Ньюрайсты канча деп атасыңар? Ньюрайсты $14.000. Бензин, не такси. Бензин, такси болгон эмес. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб Кореядан. Көрсөтүп болчу. $14.000 кемитип берем дейт. Монитор коюлган. Так. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө отуруштарында жылытуу бар. Пробег канча болгон? 177 миң экен, 177 миң экен ушул Ньюрайс. Анан дагы Ньюрайс бул эми заводской газ, бул деле $14.200. Комплектациясында көрүп коелу. Дисплей экен. Бунда да отуруштарында алдыңкыларында жылытуу бар, рулунда жылытуу бар, круиз контроль бар, электро күзгүлөр, ачкычсыз кирүү баскычы бар. В принципе, комплектация бирок жакшы бул Ньюрайста. Honda Jazz, коробка вариатор, максималдуу комплектацияда 4 айнектен электро көтөрүштө, бир аймактуу климат, мультируль, жаба бамперлеринде, ABS бар, туманниктери бар. 2007. Баасы канча болду? $9.000. Ясин автотрейдинг компаниясы аркылуу Кореядан
жаңы модельдеги унааларды заказ кылып алдырыңыздар. Толук маалыматты экранда чыгып турган номерлер менен байланышып сурап билип алсаңыздар болот. Эң негизгиси базар баасынан сиздерге арзан түшөт. Honda CR-ны сурап көрөлүчү. Канча деп атасыңар CR? $23,000. CR 5 болуп калат, 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, турбина бар, Кореядан 4 VD $25,000 деп атат. Мындай жыгач бул жагы. Круиз контроль, планшет, монитор, 2 аймактуу климат, автохолд, электроручник, электрожылдыргычтарда, патрониктерди өчүрүп жандыруу, рулю заводской кара кожада. Электро багажник болуш керек, адашпасам. Жок, жөнөкөй эле экен. Так, шундай көрүнүштө. Анан мо BMW. BMW силерден эмеспи? Канча деп атты? Көрүңөр. Так, бул көрсөтүп коелуйчу, бирок чын могу көрүнүшү жакшы. М пакет экен. LED стоптор 5-серияда. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган жистерде, ачкы сезгирүү баскычы бар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Салону ачык күрөң кожа. Görünüşü bırak действительно жақсы. Şey жақсы oldu. Bası жазылып турат экен жақсы. 2021 Twin Turbo кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, коробка автомат, $39,500. Мына ушундай. Анан дагы эле ушундай 5-сериядагы BMW. $29,500. Дискалар бирок мага жакты, кара түстө. Монтер эле. Силер BMW-ны канча деп атасыңар? $35,000. F90 кузовунда 2020 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 35,000. Дагы жүрө берели. Kia K5. Жол чыйын ичинде жүрүү радары бар, $23,000. Кара салон 2020. 360 градус камера бар. Görünüşte. Так, жүрөле. Бул жакта баасы жазылып турат экен. Бул жерде Hyundai Santa Fe рестайлинговый 2021 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель, родная краска, $35,000. 360 градус камера бар. Кара кожа салон. Жүрөле. Жерде кичине башкача уна келип алып турго. Бул Кытай унасы эмес бекен. МГ дегенде. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, турбина, чуркаганы 610,000 эле километр. Түсү вообще башкача экен. Кызылга да окшойт, мында розовыйга да окшойт, бирюзовыйга да окшойт. Салонда ушундай оформление болгон. Ачык экен, ачык экен жакшы. Шуну кеңири көрсөтөйүнчү. Башкача көрүнөт, башкача. Mode бар, режимдерге которуу супер спорт деп баскычы турат мына жерде. Кызыл өзүнүн түсүнө
Мындай окшошуп Hills Air дейт го. Баскыч ушундай бар экен. 360 градус камера. Жаңы уна да эми, жаңы уна. Трофи. Кытай унасы экен булчу. Кытай унасы. Бул силерден эмеспи? Эши жанында көрүнбөйт экен. Баасын айта албайбыз, бирок маалымат кагазын көрүп койдук. Көрсөтүп койдум дегеним. Кимге кызык болуп, чалып сурап биле бересиздер деп ойлойм. Lexus 570. Америкадан кыймылдаткычтын көлөмү 5.7. 2020. Салон көрсөтүп коеюн, эми сөз жок. Ачып берип койду, азыр көрсөтүп болду. Жок эле 3 позицияда. Памяти отуруштарында музыкасы кайсыл фирма экен? Марк Левинсон. Так, старт, стоп, мониторун көрдүңүздөр, сөз жок булда. Круиз контроль. Бул жакта ошол раздаткалар кошуп бөлүү, тоодон чыгуу ассистенти, отуруштардын жылуутуусу, вентиляциясы, эко режимдерге которуу, иши кылып айдаганга өтө шарт түзүлгөн. Мына телескопический руль, автофар. Ушундай Lexus LX 570. Бул канча болду? $115,000. Андан кийинки мына Lexus ES 2021 2.5 Кореядан. Чуркаганы 34,000 километр. Родная краска. Так, бул дагы өтө мындай кооз жасалган. Бунун баасы канча болду? $38,000. Болду ушуларбы? Бул дагы барбы? Дагы бир ES экен, э? ES. Бунун баасы канча болду? $27,000. 2017 гибрид. Люк бар. Болды. Улан төрелі. Toyota Camry 50-нчы кузов. $14,500. Так, американец. 2014 2.5. Дөңгөлөктөр төртө тең. Кышкы протекторлары жакшы болду. Бир аз жүрөлү. Уналар аябай көп чыккан. Адам басакта турган жакта деле уналарды токтотуп коюшкан. Так, ушундай уналар карнивалда көрсөтүп коелу. Kia Carnival 2020 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Басы жазылган эмес бирок. Так, Kia K7 заводской газ. Такси болгон эмес, 2018. $16,900. Шун менен бул видеобузда жыйынтыктай беребиз. Чөнкү ушул тартылып сиздерге көрсөтүп аткан видеолорубузду ар бирин көрүңүздөр.
бұл видеода тауып алған видеоларыңыздарды ошо кийинки видеолордо таап маалымат алып калышыңыздар толук ыктымал. Ар бир видеобузга лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.